Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, акыркы убактарда маанилүү болгон көйгөйлөрдүн бири бул интернет аркылуу жалган маалыматтардын таратылышы жана бул маалыматтар коомдогу кайсы бир өзгөрүүгө себеп болуп атат. Бүгүн негизи эле ошол интернеттеги жалган маалыматтардын кесепеттери жана аны кандай текшерсе болот ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Жамааттык медиа бирлигинин директору Назира Жусупова. Назира айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул жалпы бул текшердим деген компания жөнүндө сөз кылсак, бул эмнеден улам азыркы учурда маанилүү керек? Бул компаниянын негизги себеби эмнеде? Эмне үчүн ушундай нерсе баштап атасыз? Азыркы учурда биз маалыматтык доордо жана санарип доордо жашап атабыз. Азыр ар бир адам ушул маалыматты жасайт, башкача контентти өзү жасайт, анан өзү таратат да. Канча адам болсо ошончо маалымат деп да түшүнсөк болот да. Ар бир адам контент жаратуучу, маалымат жаратуучу болуп калды да. Анан ошого байланыштуу чакырыктар дагы келип чыгып атат. Ошол маалыматты түзгөн, маалыматты тараткан адамдар кайсы бир деңгээлде ошол жалган же чын экенине, ал башка бирөөнүн абийирине шек келтирген жокпу, туурабы, туура эмеспи, бул жерде шылуундук барбы, жокпу, ошолорду билбей жатышат. Башкача айтканда, атайлап дагы жасалышы мүмкүн, билбей дагы жасалышы мүмкүн. Анан ошого байланыштуу азыр мен кечээ эле окудум. Кыргызстанда социалдык тармактарды колдонуучулардын саны 5 миллиондон ашат экен да. Ошол 5 миллиондон ашат. Эми бул жерде бир эле адам бир нече социалдык тармактарды колдонот деген дагы түшүнүк бар. Эми ошол 5 миллион адам маалыматты жаратып атат, маалыматты таратып атат. Мындай абдан күчтүү агым, көп маалымат, биз ойлогондон дагы көп маалымат ошол мессенджерлер аркылуу дагы канча деген ошол маалымат келип атканына чейин такталган экен да. Демек, буга биз туруштук бериш үчүн улуттук деңгээлде иштерди жасашыбыз керек. Анан ошондой максатта 2024-жылы октябрь айында биздин уюм Текшердим маалымат компаниясын баштаган. Текшердим маалымат компаниясынын алкагында биз интерактивдүү ошол улуттук деңгээлде медиамэп чекит KG деген сайтты түзүп чыктык. Бул сайттын максаты кандай иштейт, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Ооба, бул медиамэп чекит KG сайты ошол биздин өнөктөш уюмубуз Медиа Консалт уюму менен биргеликте Текшердим компаниясынын алкагында иштелип чыкты. Максаты азыркы учурдагы жалган маалымат, кастык тили жана санарип шылуундук. Мына ушул фактылары социалдык тармактарда болуп калса, ошолорду колдонуучу өзү, интерактивдүү деп аталганынын себеби дагы ошондон, колдонуучу өзү ошол постту, балким макаланы социалдык тармактарда көрүп калса, анын шилтемесин алып, же болбосо сүрөткө тартып алып, скрин деп коебуз, ошол картаны ачуу керек. Анан ошол өтүнмөнү берүү деген жери бар. Ошол жерге кирип, ошол шилтемени же болбосо сүрөткө тартып алган скринди жөнөтсө болот. Бул анонимдүү, ким жөнөткөнү көрсөтүлбөйт. Биз билбейбиз. Сайттын өзүнүн технологиясы ошондой болуп түзүлдү. Аты жөнү жазылбайт, жөнөткөн күндө дагы кайдан келгени белгисиз бойдон калат. Бирок бир пункт бар, сөзсүз түрдө бул шилтемени кайдан жөнөттү, кайсыл областтан, Талас облусунанбы, Ош облусунанбы, ошону көрсөтүү дагы бул абдан маанилүү. Анткени биз картага ошол жерди белгилейбиз. Ушул шилтеме ушул аймактан келди деп. Анан колдонуучуларга ошол түшүндүрмө берип кетсем, кастык тили боюнча. Мисалы үчүн азыркы учурда маалымат жазганда, пост жазганда кастык тилинин элементтерин колдонгон посттор абдан көбөйдү. Аны балким колдонуучу билип жазышы мүмкүн, атайлап, анан билбей да жазып калышы мүмкүн. Кастык тили бул көбүнчө ошол улуттарды кагылыштырууда, биздин эле Кыргызстандын ичинде аймак-аймак болуп атайын кагылыштыруу үчүн, же болбосо топтор, же болбосо жынысына карата
анын диний ишенимине карата же жөн гана кызыкчылыгына карата ушул топторду бири бирин кайраштыруу максатында, уруштуруу максатында кастык тилин колдонот. Анткени ал постту угуп ошол топтор урушуп кетиши мүмкүн да. Анан адамдын укугун тебелеген, абийирин кемсинткен ушул айымдарга дагы байланыштуу кастык тили колдонгон учурлар, посттор аябай көп. Айымдарга, жаштарга байланыштуу. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Ал кайсы кесиптин ээси болот, кайсыл жерде иштегиси келет, кайсыл ошол динийди карманат. Ал адамдын өзүнүн тандоосу. Мына ошол нерсени дагы эске албай, эгер ал адамга туура келбесе, демек ал адамдын абийирине шек келтирип, бул туура эмес кылды, ал адам татыксыз, балким жашоого, же болбосо анын кууп чыгыш керек. Ушундай сөздөрдү колдонгон посттор көп жазылат. Анан албетте ал нерсени башкалар окуса бири менен урушуп кетет да. Анан ошондуктан ушундай постторду көрүп калса, ошол биздин картага жөнөтүп койсо, бизде факт чекерлер, эксперттер иштешет, алар өзүнүн баасын берет. Бул жерде кайсыл сөз адамдын абийирине, кадыр баркына шек келтирип жатат, эмне үчүн биз кастык тилин колдонбошубуз керек деген өзүнүн баасын беришет. Же болбосо жалган маалыматка байланыштуу. Жалган маалыматтар абдан көп тарап жатат. Жалган маалыматтар ар кайсы сферада бар десек болот да. Мисалы, ден соолукка байланыштуу. Дары дармек боюнча бул дарыны ичсеңиз сиз бат эле айыгып кетесиз деп, же жакында эле шайлоо болду. Шайлоо учурунда дагы жалган маалыматтар таратылды элдин арасында. Же болбосо тарыхый окуяларга байланыштуу, мисалы үчүн жакында эле ошол Америка Кошмо Штатында чоң өрт капталды. Эми ошол өрткө байланыштырган жалган маалыматтарды абдан көп таратып жатат. Мына ошол өрттө ушундай болду, мындай болду депчи. Анан эгерде колдонуучу ошол маалыматты окуп күмөн санаса, бул чынбы же чын эмеспи деп, ошол ден соолукка байланыштуу же болбосо башка деле мындай чакырыктар, билдирүүлөр, же болбосо жанагы жарыялар болсо, мен мисалы үчүн тарыхка да байланыштуу ушул жакта миллион жыл мурун эми ачылыптыр деп ушундай постторду көрсө, ушул чынбы, калппы текшерип бергиле деп шилтемесин анан сүрөткө тартып алса, ошол постту жөнөтсө, биздин факт чекерлер текшерип берет да, бул чынбы же калппы деп. Бул экинчиси. Үчүнчүсү санарип шылуундук. Азыркы учурда ошол биз санарип доорунда жашап жаткандыктан ар бир адамда бирден, кээде экиден телефондор, чөнтөк телефондор. Андан тышкары жумуш учурунда баардыгы азыр санариптештирилгендиктен компьютер, ноутбук, планшеттерди колдонушат да. Ошондуктан азыр ошол санарипке байланыштуу телефон чалуулар, шылуундук, же болбосо электрондук дарекке келип түшкөн каттар, мессенджерлерге келип түшкөн билдирүүлөр аркылуу санарип шылуундардын саны көбөйүп да кетти. Алардын схемалары дагы ар кандай болуп калды. Анан ошолорду дагы каттоо үчүн кайсыл аймакта кандай шылуун болуп жатат, ошону аныктоо үчүн дагы өтүнмө тапшырса болот. Мисалы үчүн жакында эле ошол биздин кесиптешибизге бир белгилүү банктан чалышып, сиздин атыңызга кредит алганы жатышыптыр деген суроолорду бериптир. Анан мен барып, биздин кесиптешибиз банкка барып такташым керек деп телефонду өчүрүп койду эле. Анан ал телефонду текшерсек, ошол өзүнүн WhatsApp'тагы аватарына ошол банктын белгисин коюп койгон экен. Анан абдан өздөрүн мындай банкта иштеген адамдай алып барышат, сылык сүйлөшөт, адамды ишендирип
түшүндүрүү үчүн ушундай элементтерди колдонушат экен. Эгерде ушундай окуяга туш болсо, ошол сүрөттү деле сүрөткө тартып алып анан жөнөтсө болот. Ушуну текшерип бериңиз, ушул номер ушу банкка тиешеси барбы, банк азыр ушундай акцияларды жүргүзүп жатабы деп ушундай өтүнмө таштап койсо, ошо биздин эксперттер, факт чекерлер аны текшерип өзүнүн баасын берет жана биз ошол окуя кайсыл жерде болгондугун белгилеш үчүн ошол жерге белги коюп коебуз. Атайын белгилер бар. Кастык тилинин өзүнүн белгиси, жалган маалыматтын өзүнүн белгиси жана санарип шылуундуктун өзүнүн белгиси. Эгерде колдонуучу жалаң кастык тилине байланышкан окуяларды көргүсү келсе, ошо белгини басса, Кыргызстан боюнча кастык тили кайсыл жерде болгондогу белгилерди көрө алат да. Ошондой кылып биз белгилейбиз. Бул карта жаңы түзүлдү. Media Map Check It KG деп аталат. Арасында азыр бизге түшкөн өтүнмөлөр аз. Анан биз аны ошол максималдуу элге жайылтып жатабыз. Эмне себептен арыз ташташ керек? Биз жана мен башында айтып өткөндөй эле, мына ошол жалган маалыматка туруштук берүү үчүн, элдерди кабарлоо үчүн, ошол оор мындай кесепеттер болуп кетпеш үчүн өзү кабылса, адам өзү башкаларга дагы алдын алдыртып, башка адамдар да кабылып калбасын деген максатта өтүнмөнү тапшырыш керек да. Мына ошондо гана биз ушундай чакырыктарга туруштук берип, көп адамдарга мындай жардам бере алат элек деген максатта түзүлдү. Анан бул картаны биз кыргыз тилинде атайын жасадык. Анткени аймактарда биз баарыбыз кыргыз тилдүүбүз да, аймактарда көбүнчө ошо кыргыз тилинде колдонушат. Ошондуктан кыргыз тилинде бул. Анан ушул картаны ачып көрүңүздөр жана сөзсүз түрдө ушул кайдыгер карабастан өтүнмөлөрдү, билдирүүлөрдү тапшырыңыздар демекчибиз. Биз жакында ошол биздин баракчаларда карта тууралуу дагы инструкцияларды жөнөтөбүз. Кантип колдонуш керек экен. Абдан эле жөнөкөй, адамдарга мындай оор деле болбойт. Кирип шилтемени коюш керек, сүрөтүн коюш керек жана кайсыл жакта болгонун белгилеш керек. Кыскача ушундай. Бул ошол текшердим компаниясынын бир эле элементи. Бизде дагы башка дагы компоненттерибиз бар. Бирок карта бул улуттук деңгээлде түзүлүп жатат. Биз сөзсүз түрдө мамлекеттик уюмдар менен дагы иштешип атабыз, аларга дагы түшүндүрүп атабыз. Ошол мамлекеттик мекемелердин иштеген жетекчилери дагы билиши керек деп ойлойбуз. Анткени алардын жазган маалыматтары, алардын жазган социалдык тармактардагы билдирүүлөрү дагы абдан чоң роль ойнойт. Анткени адамдар ээрчишет, алар эмнени бөлүшүп атат, ошону дагы текшериши керек да, өздөрүчө ишенип калбай. Анан сөздү ушул улай турган болсок, бул жанагы эң эле акыркы убактарда актуалдуу болуп аткан бул шылуундук боюнча да. Эгер алып карай турган болсок, ошол социалдык тармактарда өздөрү жазып атышат да, элдердин баары бизге деген бул банктан чалып, анан маалыматыбызды сурап, андан кийин болсо менин эсебимде мынча акча жоголуп кетти деген сыяктуу. Бул мурда бир эле банкка тиешелүү болсо, азыр көптөгөн банктардын атынан чалып атышат. Негизи ушундай учурларда сиздин азыр кандай аракет жасаш керек, анан кантип коргонуу керек? Негизи эле жеке маалыматтар, айрыкча мындай бир сенситивдүү маалыматтар деп коебузбу, алар коомго тарап кетпеш үчүн, ушундай шылуундардын колуна түшпөш үчүн адам өзүн кандай сакташ керек? Рахмат. Азыр ошол жеке маалымат деп белгилеп өттүңүз. Жеке маалыматтарга эмнелер кирет? Мисалы үчүн, жеке маалыматтарга бул ошол адамдын паспортунун маалыматтары. Ал жерде баардыгы паспорттун номери, качан берилген, ким тарабынан берилген, булар ошо жеке маалыматтарга кирет. Ал жеке маалыматтарды эч ким сураганга акысы жок. Эмне алар кайсы өздөрү барып бериши гана керек да. Анан ошол жашаган дареги, идентификациялык номерлери, ушулардын баары ушу жеке маалыматтар. Анан эгерде телефон чалып, ушундай жеке маалыматтар, паспортуңузду берип коюңуз,
же болбосо банктын карталарынын номерин берип коюңуз деп сураса, дароо эле күмөн санаш керек. Банк кызматкерлери же башка мекемелер эч убакта антип сурабайт. Ошол анан кайсыл жактан чалып атасыз, сиздин аты жөнүңүз ким деп да тактап алыш керек дагы. Анан биз мынтип кеңеш беребиз, көбүнчө ошол банктын өзүнө барып тактаңыз депчи. Банктын өзүнө барып тактаңыз жана болбосо телефонду өчүрүп коюңуз деп. Анткени азыркы шылуундук системалар ошол телефон менен сүйлөшүп жатканда эле телефонго, бирок бул видео чалуу деп айтышты. Ошол видео чалууда телефонго кандайдыр бир коддорду жөнөтүп же ошол экранга доступ алып, анын ичиндеги маалыматтарды дагы алууга азыр мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн экен. Ошондуктан эгерде күмөн санап жатсаңыз, негизи күмөн санаш керек. Банктан чалып атабыз деп эч убакта эч ким чалбайт да. Барып банктын өзүнө барып эле, банк болбосо деле башка мекеме өзүнө барып эле тактап сурасаңыз болот. Мен башка мекеме деп айтканымдын себеби, дагы биздин бир кесиптешибиз мындай окуяны айтып берди. Ага ушул улуттук коопсуздук бөлүмүнөн чалып, сиз 2-3 жыл мурун мындай документтерди жасап алган экенсиз, сизди биз суракка алып жатабыз, эгерде сурак бергиңиз келбесе кайсы бир өлчөмдө акча төлөшүңүз керек деп мындай коркутушкан экен да. Анан биздин кесиптешибиздин ушундай медиа сабаттуулук боюнча билими бар болгондуктан, шылуундар ушинтип телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу чалышат деген маалыматтар бар болгондуктан өзүн абдан тынч алып, мындай абдан эмоцияга алдырбай жооп берген. Мен эч кандай шылуундук документтерди жасаган эмесмин. Сиз аты жөнүңүздү айтып коюңуз, сиз так кайсы жактан чалып атасыз деп сураганда эле телефонду өчүрүп койгон да. Демек шылуундар дагы коркушат да. Эгерде адам суроо берип, тактап, сурап, анан өзүнүн оюн так айтса, мен мисалы үчүн ал нерсени жасаган жокмун, же болбосо мен билем, эгерде ошондой болуп жатса мага телефон чалынбайт деп айтса, шылуундар ошол нерселерден коркуп дароо телефон коюп коюшат, андан ары сүйлөшүүнү улантышпайт да. Демек адам коркпой, ошол жерде сизге насыя алынып жатса же көбүнчө жанагынтип туугандарын ортого салат, дароо зарыл учурда акча сала калыңыз деп, ушундай учурда эмоцияга алдырбоо бул эң биринчи санарип шылуундардан коргонуу да. Эң биринчи ошентип коргонсо болот. Жана башка жанындагы жакын адамдар менен кеңешүү керек да. Эгерде ошондой окуя болуп жатса, алар дагы кеңеш беришет. Азыркы учурда ошол көбүнчө ошол адамды жалгыз калтырып, эч кимге айтпаңыз, эч кимге билдирбеңиз, дароо бүтүрүшүңүз керек деген ушундай мындай психологиялык дагы методдорду колдонушат. Ошондуктан адамдар эч убакта эч кимге айтпаңыз десе дагы барып ошо жакын адамы менен кеңешиши керек да. Мага ушундай чалуулар болуп жатат, ушундай окуяны айтып жатат, мен эмне кылышым керек деп. Эгерде такыр эмне кылаарды билбесе, жакын адамына айтыш керек. Негизгиси ошол эмоцияга алдырбаш керек. Чалып жаткан мекеме, банктын өзүнө барып такташ керек жана ошондой чалууларды өчүрүп коюшу керек да, эң негизгилерден. Мисалы видео чалуулар болсо аны албаш керек. Ооба. Эгерде WhatsApp тиркемеси дагы абдан мындай өсүп өнүгүп көп жаңыланып атат. Ошол жерде настройкиде бир жакшы түзүм бар экен. Эгерде сиздин телефон номериңиздерде катталбаган номер чалса, ал сизге угулбайт. Ошону коюп коюшсо абдан жакшы болот эле. Демек, ошо сизге белгисиз адамдын чалуусун сиз жада калса ала албайсыз да. Ошону белгилеп коюш керек. Анткени азыркы учурда дагы бир элементтер Кыргызстанда турбаса деле башка жактан чалып, бирок Кыргызстандын номери менен дагы чалган учурлар кездешип жатат. Ошондуктан белгисиз номерлерден чалууну өчүрүп койсоңуз сүйлөшө албайсыз да. Чалуу эмес, көбүнчө жазып коюшу керек, билдирүүнү окуса болот. Анан шилтемелер
көбүнчө шилтемелерди бизде мындан көп жыл мурун, бир 3-4 жыл мурун биз аймактарды кыдырып медиа сабаттуулук боюнча маалыматтарды берди элек. Анан көбүнчө ушул медиа сабаттуулуктун деңгээли абдан аз экенин байкаганбыз. Социалдык тармактарда келген билдирүүлөрдү көп бөлүшөбүз, шилтемелерди ачабыз деп ар бир эле адам айтып чыккан бизгечи. Анан социалдык тармактардагы ошол келген билдирүүлөрдү бөлүшпөгүлө деп канча айтсак деле дагы деле бөлүшүү улана берет да. Шилтемелерди ачпагыла деп канча айтсак деле ачкан адамдар көп. Ошондуктан шилтеменин жазылышына көңүл бөлүңүздөр деп айтмакчыбыз. Кайсыл мекеме жакында эле мен ошондой шилтемени алдым. Ошол мекемеге да кайрылып айтайын деди элем. Бул социалдык коргоодон экен. Сиз ушу 25 жылдык пособияны алсаңыз болот, бул шилтеме менен кирсеңиз болот деп мага бир ошол контакты дагы адам жөнөттү да, биздин туугандарданчы. Анан ал шилтемени албетте ачкан жокмун. Анан мага келсе, демек дагы көп адамдарга кетти болуш керек деп атам да. Анан реакция мен балким көргөн жокмун, же балким бериштей ошол социалдык коргоо бөлүмүнө айтып коюш керек да. Ушундай адамдардын арасында шилтеме тарап жатат. Ал шилтемени ачып алып, балким адамдар мындай зыянга учурап кетиши мүмкүн. Анан биз бул тууралуу мамлекеттик уюмдар менен эмнеге иштешип атабыз? Ушундай нерселерге реакция абдан тез болушу керек да. Банктарды көп көрөбүз, дароо реакция беришет, ишенбегиле деп. Анан башка мекеме уюмдар дагы ушундай реакция бергенге болушу керек да. Анткени адамдар ишенип калып жатышат. Ал жерде шилтеменин мындай сандарын да карашпайт. Шилтемеде сөзсүз түрдө ошол мекеменин аталышы болушу керек да. Бул дагы ошол шилтемени карабагандыгы. Анан ошол мекемелер менен дароо кайрылыш керек да. Ошондой шилтемени алган адам сиздердин атыңыздардан ушундай келди деп адамдарды кайдыгер карабаганга үйрөтүшүбүз керек. Шилтемени алдыбы, эгерде ал адам билсе бул туура эмес экен, дароо ошол жака жөнөтүшү керек. Шилтеменин сандарын караш керек. Бул жерде эч кандай мекеменин аталышы жокко деп. Анан жөнөткөн адамга айтышы керек да, бул туура эмес депчи. Ушул нерселерди эле жасап койсок, туруштук берет элек да. Бизде азыр кайдыгерлик абдан күчөп атат. Билсе дагы айтышпайт. Анан биз дайыма айтып келебиз. Ушундай негизги эрежелери бар. Ошолорду сактайлы деп. Бирок ошол эле учурда мисалы бул шылуундардын жолу бул элдерде кызыктыруунун жолун таап алышыптыр да. Мисалы көбүнчө карап көрсөк, сиз бирдеме жеңип алдыңыз же болбосо ушул аркылуу өтсөңүз сиздин картаңызга деген 500 сом түшөт, 1000 сом түшөт, же муну алыңыз деген ушул сыяктуу маалыматтар экен. Анан эми бул азыркы учурда жанагы жасалма интеллекттин өнүгүүсү менен кайра эле мындай ушул шылуундук да өнүгүп атат да, жасалма интеллект аркылуу. Себеби дегенде бул жакын адамдардын үнүн жасалмалап, же болбосо кебетесин жасалмалап, же болбосо кайсы бир белгилүү кишилердин атынан алар сүйлөп аткандай кылып, мындай бир кайрылуу жасап, сиз ушул жака кирсеңиз мен атымдан акча берет элем деген сыяктуучу. Ушундай учурларда бул жасалма интеллект менен дагы бир аябай чоң байланышы бар экен да бул теманын. Ушул жасалма интеллектти жөнөкөй кишилер эмес, бирок медиа эксперттер да кээде оорураак болот да. Сиздин оюңузча кайсыл нерселер бул туура эмес шылуундук же болбосо жалган маалымат экендигине мындай биринчи кабарды эмне берет? Ооба, ошо жасалма интеллект, жасалма акыл деп айтабызбы? Азыркы учурда пайдасы абдан көп, бирок ошо менен катар зыяны дагы тилекке каршы болуп жатат. Зыяны ошол сиз айткандай жанагы дипфейк шайлоо учурунда бул көрдүк. Кандидаттардын башка бир маалыматты айтып жатса бурмалап, башка туура эмес маалыматтарды айткан нерселерди видеону жасап коюп, анан элге жайылтышат, элдер ишенип калып жатышат да.
Анан тилекке каршы азыркы учурда ошо жасалма акыл менен иштелип чыккандыгын видеолорду тастыктоочу сервистер бар. Ошол сервистерди үйрөнүш керек. Бул кайсыл негизи видеону аныктоонун өзүнүн дагы сервистери бар. Аны колдонуучулар деле ошону колдонуп аныктай алса болот да. Анан бул биринчиден. Экинчиден болсо ошол туугандарынын үнү аркылуу жазалабы же кебетесин жасап коюшабы, жанагы мен айткандай эле күмөн саноо, суроо берүү эң негизгиси. Ошол кандай бир оор нерсени айтпасын, кандайдыр бир бат чече калыңыз деп айтпасын. Бул ошо шылуундардын методу ошол экен. Бат чечиш керек, адамды бир оор эмоцияга алдырышы керек да. Демек азыр бат чечип калыңыз, чечип бериңиз деп мени кейитип атса деп ошо күмөн санап, ошол кайсы адам ошого байланышы керек да, сөзсүз түрдө байланышып, тактап маалыматты тактап сурап алыш керек. Ал эми жанагы белгилүү адамдарды да колдонгон фактылар көп. Бизде Кыргызстанда дагы болуп жатат. Биз жакында эле ошол белгилүү адамдар менен иштеп калдык. Анан бир акын айтып атат, ошол менин кебетемди колдоп анан видео жасап атыштыр, ушуну алгыла, абдан жакшы экен деп. Анан мен аны билбей калыптырмын. Ушу мага жөнөтүштү, ушу чынбы, чын эмеспи деп. Анан ошондо гана билип, анан мен бул чын эмес деген видео тараттым депчи. Ошол белгилүү адамга ушундай жакшы жардам берген экен. Ишенип калбай, сиз тууралуу сиз ушундай видео таратып жатасыз, ушу чынбы деп өзүнө кайрылышкан экен да. Бул эң жакшы ушу медиа сабаттуулуктун, адамдын ошо медиа сабаттуу экен эң жакшы белгиси. Ошол белгилүү адамга жөнөтүп жардам берген да, болбосо ал тарап кетмек. Эгерде ошондой видеолор көрсө, ошол адамга жөнөтүп, байланышып, азыр өзү байланыша албаса да балким байланыша турган адамдарга жөнөтүп, ушундай кылып тактап алса болот да, текшерип алса болот. Сөзсүз түрдө көрөр замат эле ишенип калбай. Ошо биздин негизги чакырык бул текшердим деп аталат. Ушу текшериш керек да. Жакын адамым айтып атат, белгилүү инсан айтып атат дебестен, ошону баары деле текшериш керек да. Анткени биздин азыркы санарип доорунда, маалымат доорунда тилекке каршы ушундай. Эгерде мурда ошо маалыматтын аздыгында болбосо ишенип калышкан болсо, азыр болбойт андай. Жакын адамыңыз айтып атса дагы аны ошол адамдан сурап текшериш керек. Анан дагы бир нерсе, бул эми көпчүлүк бизде деген маалыматты мындай жеңил кабыл алышат да. Эгер алып карасак, аны текшерип олтуруп, керек болсо ошол сайттын аты туура эмес жазылып турган деле мындай көп киши көңүл бурбайт. Анан азыркы учурда жанагы Facebook, Instagram'дардын жана WhatsApp'тын жалпы ээси болгон Мета компаниясы ушул модерацияны алып салабыз деген чечим чыгарышты. Мурда бул маалымат туура эмес болушу мүмкүн деген ушундай бир эмелерди коюп койчу маркаларды. Азыр ушулар ошондой учурда сиздердин мүмкүн ошол жалпы социалдык тармактар менен иштөө методуңуздар кандай болот? Кайсы бир бул жерде эгер Facebook өзү модерация кылбаса, Instagram модерация кылбаса, ал жакка колдонуучулар же болбосо кайсы бир факт чекерлер өздөрүн өзгөртө алабы ошол маалыматтарды, же болбосо кандайдыр бир маркаларды коюлушун, бул туура эмес маалымат, же болбосо бул кызыктар тараптардан, же бул жасалма интеллект жасаган видео деген сыяктуу нерселерди. Социалдык тармактарга келгенде, биз ушул медиа сабаттуу болуш үчүн баардыгын айтып келебиз да, социалдык тармактарды фильтрлегиле депчи. Анткени азыркы колдонуучуларда ушул фильтрленбейт, көп баракчаларга катталат да. Ал баракчалардын арасында фейктер болушу мүмкүн. Ал баракчалардын арасында ошол жалган маалыматты тараткан баракчалар болушу мүмкүн. Автору белгисиз, ким жазып атканы белгисиз. Анан эң биринчи кезекте ошол сиз колдонуп жаткан социалдык тармакты фильтрлеңиз. Эгерде сиз маалымат окусаңыз, ошо жаңылыктарды же маалыматтык контентти окусаңыз, сөзсүз түрдө ким жазып атканын билген, эл ишенген расмий баракчаларды калтырып коюңуз.
бирөө дагы жетишсиз кылат. Бир нече булак болушу керек. Ошо жаңылыкты эгерде жалаң социалдык тармактан окуйм десеңиз, ошол ишенимдүү гана булактарды фильтрлеп коюш керек. Андан тышкары, жаңылыктардан тышкары башка дагы контент жаратуучуларды, ошол белгилүү адамдарды, белгилүү адам өзү жазып атабы, ошону дагы текшерип, ошентип фильтрлегенде гана адамдар өзүн мындай көп нерседен алдын алат да. Анткени ишенимдүү булактар жалган маалымат таратышпайт. Ишенимдүү булактар ошо санарип шылуундар тууралуу маалымат берип, адамдарга жардам беришет жана кастык тилин колдонушпайт. Ар кандай адамдар бар, колдонуучулар жалаң кастык тилин жазган, фейк, ошолордун баардыгын фильтрлеп алса эле мындай социалдык тармактарды колдонуу жеңил болуп калат. Ал эми тилекке каршы ошол кастык тилин колдонгон, жалган маалыматтарды тараткан баракчалар бар. Сиз айткандай атайлап түзүлүшү мүмкүн. Акча табуу максатында, ошол катталуучулардын санын көбөйтүү максатында туура эмес жалган маалыматтарды атайын жасап, элдин көңүлүн бурат. Анан сиз айткандай адамдардын азыр кыска видео маалыматтарга көнүп калышып, анан ошондойлорду жасап жатышат да. Азыр кыска видео менен эле ушу жалган маалыматтарды таратышат. Анан адамдар мындай ошондой видеолорду көрүп берип, психологдор айтышты, адамдар мындай ойлонбой калышат деп айтышты да. Бул ошол зыян кесепеттеринин бири социалдык тармактарда. Эгерде жалаң кыска видеолорду мынтип барактай берсе, адамдарда ойлонуу механизми иштебей калат экен. Ойлонуу жана анализдөө анан иштебей калып, биз айтабыз го жалкоо болуп кетти деп. Бул ошол социалдык тармактарда ушинтип колдоно бергендиктен, бул психологияда айтып жатышат, ошентип автоматташтырылып калат депчи. Ошондой болбош үчүн чектөөлөрдү киргизип, колдонууларды бир күндө канча саат колдонсом болот деп ушундай чектөөлөрдү киргизсе, адам дагы өзүн алат. Анан жана сиз айткан боюнча бул жалган маалымат экен, бул санарип шылуундар экен деген модерация боюнча атайын ошол Кыргызстанда факт-чекерлер бар. Алар ушундай туура эмес маалыматтарды текшерип, анан элдерге берип турушат. Жана биздин картада дагы максаты ошондой. Эгерде жалган болсо, ошол жакка өтүнмө берсе, текшерип айтып беришет. Албетте бул маселелер жанагы күнүмдүк технологиялардын өнүгүүсү менен, ошол эле жасалма интеллекттин өнүгүүсү менен, элдердин интернетке болгон жанагы интернетте кишилердин көбөйүүсү менен мындай маалыматтар көбөйө берет деңизчи. Бирок ошол эле учурда сиздин мындай бир кеңешиңиз деп коелу да, элдерге ушундай бардык нерселерден, кастык тилинен, шылуундуктан, жалган маалыматтардан өзүн жакындарын, мүмкүн жаш балдарды коргоого кандай бир 2-3 жеңил баарыга колдонула турган бир кеңештериңизди берип кетсеңиз. Жаш балдар деп туура белгилеп айтып өттүңүз. Жаш балдар бизден ошол таулуу жерде адамдар жаш балдарды да колдонгон, шылуундар абдан көбөйүп кетти. Ошондуктан ошо жаш балдарга байланыштуу 1-2 кеңешти айтып кетет элем. Азыркы учурда аларда дагы гаджеттер бар, телефондор бар, ноутбуктары бар. Ошолордун ошо ата-эне көзөмөлүн сөзсүз түрдө кошуп коюңуздар. Алар жаш балдар билбей сиздердин ошо банк карталарды колдонуп, маалыматтарды, жанагы жеке маалыматтарды билбей таратып жиберген учурлар абдан көп да. Ошондой болуп кетпеш үчүн ошолордун ата-эне көзөмөлү жана 2 факторлук аутентификация деп коет. Сиздин банк картаңыздан акча алып атканда сурайт, сиз сатып алайын деп атасыз, бул сизби деген нерселерди сөзсүз түрдө телефонуңузга, баардык тиркемелерге орнотуп алсаңыз, ошол өзүңүздү коопсуз кыласыз да. Анан ошо балдарга тиешелүү дагы маалыматтарды көп жарыялабагыла депчи. Анткени ошол балдарга тиешелүү алар кайсыл жерде окушат, алар кайсыл жерде жашашат, кайсы кружокторго барышат, ошолорду ачык
чыккан маалыматтар көп, анан анын коопсуз жактары да аябай көп да. Эгерде шылуундар бала саат канчада келип канчада кетсе, ошол маалыматтарды колдонуп алышы мүмкүн да. Бул сиздердин көпчүлүктөр айтышат да, бул биздин тарыхыбыз, биз өзүбүзгө сактап калалы деди элек депчи. Бирок анын ошол экинчи дагы жагы бар. Шылуундарга бул дагы абдан керектүү маалыматтар. Алар ошентип жаш балдарды кандай зыян келтирип коюшат да. Ушундай маалыматтардан алысыраак болуп билдирбей эле, жазбай эле коюңуздар. Балдарга тиешелүү маалыматтар ушулар. Анан сүрөт, видеолорду дагы жасалма интеллект менен балдардын сүрөтүн колдонуп жардам сурагандар абдан көп да. Мисалы үчүн сиз балаңыздын сүрөтүн ачык коюп койсоңуз, ал бул сүрөттү колдонуп абдан көп да. Мисалы ушул бала ооруп атат, жардам берип койгула деп колдонгон дагы бар. Ошондойлор болуп кетпеш үчүн ушул балдардын сүрөттөрүн көп жүктөбөңүздөр деп айтат элек да. Бул балдарга тиешелүү. Ал эми өзүңүзгө тиешелүү жыл сайын ушул маалымат көбөйгөн сайын, демек ошол маалыматка тиешелүү биз билимдерди да алышыбыз керек да. Сабактарды киргизиш керек деп биз көп айтабыз. Сабак эмес, азыр бала бакчаларга киргизиш керек деп айтышып атат. Маалыматты кантип анализдеш керек, кантип ошол сынчыл көз караш менен карашыбыз керек, ошол логикага байланыштуу, туура эмес, эмнеден күмөн санаш керек, суроону кантип бериш керек деген сабактар көп болсо, адамдар ушундай нерсеге туруштук бере алышат деп айтып келишет. Биз дагы бул нерсени абдан көп айтып атабыз. Кичинекей балдарды эгерде биз кичинекейинен эле суроо бергенди үйрөтсөк, алар күмөн санаганды үйрөнсө, бул чын калп экенин анализдегенди үйрөнсө, жанагындай эле эмоцияга алдырган маалымат болсо, аны менен кандай иш алып барыш керек экенин үйрөнсө, демек биз ошо кийинки муундарга, алар чоңоюшат, туруштук бере алат деп ойлойбуз да. Бул нерсени биз көп жылдан бери эле айтып келе жатабыз. Кээде сабактар дагы өтүлөт экен, бирок бул 1-2 сабак албетте жетишсиз. Жана 1-класстан баштап 11-класска чейин бир сабакты окуйбуз го. Мисалы үчүн кыргыз тили, орус тили дегендей эле ошондой сабак болуп баардык класстарда окутулушу керек да. Бул ошол билимдүү болушубуз керек. Абдан жакшы менин кесиптештерим айтышат, бул компетенция болушу керек депчи. Медиа сабаттуулуктун компетенциясы болушу керек. Эгерде компетенциябыз жок болсо, бизде жана жолдо жол эрежесин бузуп, анан кийин ошол жерде мындай зыян болгон учурда эле адамдарда ушундай компетенция жок болсо, алар ушинтип адамдарды уруштуруп, хаос болуп кетет да. Ошондуктан ушул билимдерди алып өнүктүрөлү. Ошондо чоң туруштук берет. Сиз айтып өткөндөй чакырыктар боло берет. Ошол чакырыктарга биз ошо билим менен жеңе алабыз деп ойлойм да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз акыркы убактарда жалпы коомдо актуалдуу болуп аткан шылуундук, элдердин акчасын алуу, ошол эле учурда интернет аркылуу туура эмес маалыматтарды, туура эмес чакырыктарды, башка бирөөнүн жамандаган маалыматтарды тараткан маалыматтар кандай таратылат, алардан кантип сактануу керек, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Жамааттык медиа бирлигинин жетекчиси Назира Жусупова болду. Назира айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.